Kendisine bir ettik sonra. Var altıda buyursa. Жыгылайын деп турат экен. Мен азыр бул мени деле басып калчудай акыбалда турат дейм да, муну карагыла кыймылдап аткан. Мен эмне үчүн шашылыш түрдө келип калдым? Себеби бизге кайрылгандар аябай көп туугандар. Кайрылган муктаждар да көп. Бирок алардын убактылуу жашап аткан үстүндө чатыры бар да. Үстүндө мындай жаан өткөрбөй турган бир кичинекей болсо дагы кепеси бар дегендей. Ошон үчүн мен олорду кезектегилерден дагы мурда бүгүн ушул акыбалга келген себеби туугандар. Могу акыбалды мен кече видеодон көрүп алып эле өзүм ушул жаткан жеримен көрүп алып ушундай бир андай денемде башкача сезимдер болду да. Ушундай Кудайдан сурандым, Аллах Таала ушул үй бүлөнүн үйлүү болушуна Алла Таала бизди себепкер кыла көрдү. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер. Жалпы касиеттүү кыргызстандыктар. Мына буйруса жалпыбыз өткөн күн да келип турат. Тагыраак айтканда, эсиңиздердеби?
ушул 2024-жылдын башында, январь айында мен ушул көчө менен басып, мына ушул жерден бир тепкич чыгып, нол жерден эшикти ачып, Кутубек мырза мени күтүп алды эле. Эсиңиздерде болсо керек. 2024-жылдын январь айында. Бул иштин башынан аягына чейин кыскача токтолуп кетейин. Албетте, кыш мезгилинде биз ушул өлкөбүздөгү чыныгы муктаждарды, социалдык жактан кыйналган бир туугандарыбызды аралап, жардам берип жүргөн учурда, мына ушул жерде үйү урап, жер титиреп, жамгырдан, каардан үйү жыгылып, 6 баланын ата-энеси жана алардын бул жердеги тааныш жакындарынын кайрылуусу түшөт. Ошол замат биз мына ошол үйдүн акыбалын көрүп, ошол үйдөгү 6 баланын ызгаар суукта кантип эми жашоо өткөрөрүн эске алып, мына керемет иш баштадык элек. Ал 6 баланын арасында эң күчүүсү 3 айлык эле. Мен алгач эшиктен кирип келгенимде Кутубек мырза мени мына ушул жерден тосуп алган эле. Эсиңиздерде болсо керек. Эгерде унутуп же жаңы кошулган бир туугандарыбыз үчүн эски архивдеги кадрларды дагы көргөзүп атабыз жогоруда. Мына ушул жерден Кутубек мырза мени тосуп алып, колумда 2 баштыкчамды 6 баласына ичине тартууларды көтөрүп алып келгенимде, ушул жерде үйү ураган, үйү жыгылган 6 бала ушул жерде жапжаш Кыргызстандын келечеги эчтекеден бир кабарсыз, бирок келечекке болгон үмүтү чоң жашоосун улантып атканын көрүп кеттим. Бирок аябай ниет болгон. Дароо бир келип, бул бир туугандарыбыздын жашоосун көргөндө Аллах Таала жөн жөнөткөн эмес экен. Аллах Таала бул үй бүлөнүн ээси болгон Кутубек мырза менен жөн жолуктурбаган экен. Балдарга майдашууга келип. Алейкум салам. Ой, балдар, мектептен келдиңерби? Азам. Эжеке мен жардамчы дедим. Ошол 6 баланын көксөөсүн орундатып, же болбосо Кудайдан бир суранган тилегин орундатайын деп бизди ушул жака жөнөтүп бир жол салдырган экен. Албетте, ушинтип январь айынын орто ченинде келип, үйдү көрүп, эски үйдү, анан үйдүн ичинен кабар алып, үйдөгү жыгылган, урап калган дубалдарды, жыгач такталарды таштамай, бурустарды көрүп алып, аябай бир таң калып кеттим эле. Бул жерден кетип, үйгө барып, бир кыйла ойлонуп, жада калса уйкум да качып, эми ошол 6 бала кантип ошол жерде күн кечирет экен деген ойлор жан дүйнөмдү аябай кыйнады. Кудайга шүгүр достор, мекендештер, бир туугандар, албетте элибизден чыккан эл жакшылары, касиеттүү, жоомарт, берешендер бар экен. Мына ушундай айкөл бир туугандарыбыздын колдоосунда бизден Ак ниет аманат коомдук фонду тарабынан тургузулган ушул 31-чи үйүбүз болуп калды. Урматтуу мекендештер, мен башкы эфирге, башкы кадамдарга кыскача ошол күндөрдү жалпыңыздарда эске салып, анан ошол күндөр менен бүгүнкү күндү кичине бир айырмасын көргөзүп кетип тура көрдүм. Албетте, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, не деген иш болду? Мына ошентип Кутубек мырзанын колун бекем кысып, кажалат болбоңуз. Сиз бактылуу ата экенсиз. Апасы ушундай бир шолоктоп ыйлап, бирок Кудай бар. Кудай бизге дагы берерин унутпайт. Жолдошум дагы бут ооруйт. Балдарымдын 3-4-өсү мектепте окуйт. Эң күчүм колумда мына 2 айлык, 3 айлык. Бирок Кудайдан үмүтүбүз чоң деген сөзүн айтып кала берди. Ошентип Кутубек мырзанын колун бекем кысып, кажалат болбоңуз таксыр. Биз буйруса жакшы ниет кылалы, ушул жерге бир сонун үй баштап, балдарыңыз үчүн тургузуп берели деп ниет коюп, кол алышып, колун бекем кысып кеттик элек. Кудайга шүгүр, урматтуу мекендештер, ар бир амалдар ниетке жараша экен. Ниетти коюп кеттик, жаз келгенде баштайбыз дедик. Баштай турган, үй сала турган каражат деле жок. Бирок элге бөлүштүк, элге салдык, элибиз колдоп, ушундай бир жакшы инсандар колдон колго алып отуруп, эң негизги пайдалануудан ушундай бир строительный компаниялар жана башка эл жакшылары,
канчалаган адамдардын колдоосунда ушундай керемет заңгыраган заманбап 3 бөлмөлүү жашоого бүт шарты түзүлгөн монондой кооз үй салынды. Албетте бул үй жалпысынан 4 айга чозулду. А бирок жумуш болгону 2 ай гана жүрдү. Ортодо перерывдар болуп отуруп, мына 4 ай дегенде ушундай керемет сонун болгону ушул кийим кечеги менен эле келип 6 баласы менен жашай тургандагыдай бүт шарты менен үй салынды достор. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Албетте бул иштерде кандай гана кыйынчылыктар болду, кандай гана сыноолор болду, кандай гана сөздөр болду, башкалар болду. Өтө кыйналдык деле дей албайм, дебейм. Бирок бир учурларда бир жерге 4 үй салган учурларда дагы мынчалык оор сыноо, мынчалык оор кыйынчылыктар болгон эмес. Мына ушул чакан болсо дагы, бирок аябай чоң пешене тер менен, мээнет менен, көптөгөн инсандардын колдоосу менен ушундай заманбап үй салынды да, достор. Албетте бул үйгө жардам берген, кол сунган, жакшы сөзүн жөнөткөн, жардам берем деп жетише албай калган бардык бир туугандарыбыздан. Кээ бирлери эмес, көпчүлүгү ушундай үйлүү болсом деп үйгө жетпей жүргөндөр ушул үйгө да колдоп берди, жардамын берди. Баарыңыздардан Аллахтын эки дүйнө ыраазы болсун. Мына үй бүткөндөн кечээ күнү кээ бирлери байланышпай аттиңмедер, ушул үйдүн бир кирпичине дагы себепкер боло албай калдык деген инсандар дагы болот. Албетте бардыгы ниетке жараша. Бул акыркы ишибиз эмес, же биринчи ишибиз эмес. Албетте бул алгачкы иштерибиздин бири. Кудай кааласа мындан кийин дагы да көптөгөн үйлөрдү сала бермекчибиз. Эми достор, мен башкы күндөрдү сизге кыскача эсиңиздерде салып кеттим. Эми жумуш кандай жүргөн толук процесстер видео аркылуу отчету, кимден жардам келип атты, кандай болду, бардыгын биздин Акниет Аманат YouTube каналында сактала берди. Ошол жактан толук көрүп алсаңыздар болот. Мондай болгон керемет үй салам деген бир туугандарга, же болбосо жардам берешен элибизге кыскача отчет болсун. Бул үй толугу менен, урматтуу достор, толугу менен тургузулуп, чатыры жабылып, анан шыбагы, стяжкасы бүткөнгө чейин толугу менен 900 000 сом каражат кетти. Андан бер жагына, ички отделкасына, сырткы кооздугуна, үйдүн ички толтуруу мебелдерине, эшик айнек бардыгына биригип достор 350 000 каражат кетти. Мына ушуну менен жалпысынан ушул үй толугу менен 1 250 000 каражатка жетти достор. Ал эми анын 450-500 000 сому материально жардам. Акысыз келип кээ бир инсандар кызмат кылган, кээ бир инсандар акысыз айнегин берген, бир туугандарыбыздын акысыз берген бетон, кээ бирлер кирпич, кээ бирлери шифр, мына ушундай акысыз келген материалдарынын баасы 450 000 сом болуптур. Ал эми калган накталай кеткен финансовый каражатыбыз 800 000 сомго жетиптир. Ошондо жалпысынан 1 250 000 сомго мына ушул жаркыраган заманбап үй толугу менен бүттү. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, биз азыр 2024 жылдын июль айынын баштарында турабыз. Мына ушул июль айынын 15-тенде ушул үйдүн ачылыш аземи болот. Кудай кааласа, ушул үйдүн ачылыш аземин өткөрүп, ачкычты үй ээсине, Кутбек мырзанын үй бүлөсүнө тапшырып, жана жалпы жардам берген, кол сунган кыргызстандыктарга, берешен бир туугандарыбызга, айрыкча бөтөн элде жүргөн биздин мекендештерибизге, Кыргызстанда белгилүү болгон дин алымдарын чакырып, конок катары ушул жерге чакырып, ар бириңиздер үчүн бата дубасын алып бермекчибиз. Эмне дерлим, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, акыркы эфирлерибиздин бири. Бул ишибизден жыйынтыктоочу эфирибиз десек дагы жаңылышпайбыз. Жакшылыктарда жарыша берели. Акыретибизге даярдыкты көрөлү. Мен ушул иш бүткөнчө жана башка иштер арасында кээ бириңиздерге катуу сүйлөп, кээ бириңиздердин көңүлүңүздөрдү орутуп, кээ бириңиздерге көңүлүңүздөргө жакпаган мамиле кылып алган болсом, көңүлүңүздөрдү оорутуп алган болсом, Аллахтын ыраазылыгы үчүн кечирим сурайм. Бирок ар бириңиздерди акыретиңиздерге даярдык көрүп калышыңыздарга биз себепкер болуп калалы деген ниет, максат, аракет гана болду.
Kuda kalasa bul iş toktobayt. Bul iş dağı ulana vermekçi. Bul üylörübüz algaçkı üylördün biri. Biz salçu dağı üylör aldı da, biz aşçu aşular da kaldı da, biz jasaçu işleri aldı da kuda kalasa. Aldı da çoğun büyük maksatları var.